Кутман күнүңүздөр менен, сүйүктүү менин угармандарым. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Бетин күйгүзгөн сулуу» аттуу романынын 10-бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться жана жакты деген баскычын басууну унутпаңыздар. Ошентип быт комбинаттын жасап түзөө иштери шаймашай жүрүп жатты. Ушундай чоң имараттын иши да чоң убакытты алды. 5-6 бригада чебер усталар эртеден кечке тынбай иштесе да 2 ай дегенде араң ички жумуштар аяктап, чатыры менен сырткы жасалгасына кезек келди. Мында да Эркай болжолдогон акчадан үнөмдөп, кожоюнду азыраакка чыгым кылды. Эми сырты менен чатырын оңдотсо, анан топтогон акчасына өзүнүн тигүү цехин ача берсе болот. Ага быт комбинаттын кеңири бөлмөлөрүнүн бирди ылайыктап да койгон. Буюрса деп Эркай кыйналган күндөр артта калганына кудуңдап жүрөт. Жаз да жадырап көркүнө чыгып, көңүлдү көтөрүп, күндү да узартып, ишке жакшы таасирин тийгизип, сырткы иштер андай деле татаал, көп эмес эле. Бат эле аяктап, быт комбинат аппак көйнөк кийгенсип, заманбап жасалгасы менен жаркырап чыга келди. Ижарачылар ички оңдоолор аяктай электеле келе баштаган эле. Акырындан алар бош бөлмөлөрдү ээлей беришип, азан-казан боло элге да толуп, кожоюнга да кире баштады. Айтор Эркайдын иши алга кетип, бул акча менен эркти сынаган сыноодон жүзү жарык чыкты. Эми колум жолум бошоду, өз ишимди кылып тигүү цехимди ача берсем болот. Быт комбинаты болсо Аяш апам иштете берет деген ойго келген Эркай бул тууралуу Айсалкынга айтып, ал кожоюн менен байланышса Толик быт комбинаттын ишин өзү эле жүргүзө берсин, ошол эле айлыкка дептир. Түшүнбөй калды. Таң калып эле калды бул камкордукка Эркай. Бирок бул дагы эч нерсе эмес экен. Бир жума өтпөй кожоюн дагы айттырыптыр. Быт комбинатты оңдогондон үнөмдөгөн акчага бетине пластикалык операция жасатып берейин, Москвага келсин деп. Бул иш Эркайдын кыялында жок эле. Кубанганынан жүрөгү жарылып кете жаздады. Чын эле айдай жүзү кайра калыбына келеби? Чындап энеден кайра туулгандай болуп, жаркырап чыга келеби? Бетинин күйүгүнөн улам бара албай жүргөн уулуна барып, жанына алып келеби? Кылычтын ашы өтсө, кайсы бетим менен барбай коем, анда эл эмне дейт деп сана аркап жүрчү эле ал маселе да чечилеби? Ушул өзөктү эзген суроолоруна жооп табылып, бирок мен Толик кожоюнга ким элем? Ал эмне үчүн мага мынча камкордук кылып көрүп жатат? Же мага ашык болгон эркектердин бириби? Бири болсо мага качан жолукту эле? Деги кандай максаты бар болду экен? Деген сыяктуу суроолор жаралды. Эстеп көрсө, андай киши менен эч качан жолдору кесилишпептир. Бир гана баягыда быт комбинатка кайрадан кайтып келип иштей баштаганында Карамат айым менен сүйлөшүп калган эле. Сен Толик кожоюнга ким болосуң? Деген Карамат экөө далисте туруп калышкандарында. Эч кимиси деле эмесмин. Анан кандайча бул жумушка аралашып калдың? Айсалкын Аяш апам аркылуу эле? Кызык экен, ушундай акчалуу, жоопкерчиликтүү жерде чала тааныш эле бирөөгө ишенип берип коюшкандары. Толик Аяш апама ишенет, ал мага ишенет. Андан башканын эмне кереги бар? Билбейм. Баса сенин Эркай деген эжең же сиңдиң жок беле, аябай окшошуп кетет экенсиңер. Жок. Аны да ушул Айсалкын мага жумушка орноштурду эле жөн жүрбөгөнүнөн улам кийин аны кубалап жибергем. Кызыгы ал кетери менен Толик кожоюн аны аябай издеткен эле. Кебетеси жанагы Эркай шуркуя анын дагы башын айлантып алган окшойт дегенинде Караматка жини келип кеткен эле. Билбей эле сүйлөй бересизби? Толик Москвада болсо бул жердеги кызга кандай тиешеси болот? Деп Караматты кага сүйлөп, муну анын дагы бир ушагы катары көрүп, бат эле унутуп койгон эле. Азыр эми ошол сүйлөшүүнү эстеп, бул кеп жөн жерден чыкпаганын болжоду. Эгер өзүн Толик издетсе, кандайдыр бир сыр болушу керек. Бир билсе, Айсалкын Аяш апасы билер бул сырды. Ал эмне үчүн унчукпайт? Деп андан сурады. Эмнеге эле Толик кожоюн мага камкордук көрүп жатат мынча?
жакшы иштегени үчүн ыраазы болуп жатат да, деп койду. Бул жооп Эркайды алымсындырбады. Тойликтин батиринде бекер жашап жатканына уялган Эркай быт комбинаттын иштери бүтөөрү менен эч кимге айтпастан эле аны оңдотуп баштаган эле. Өзү жашаган жагы бүтүп, эми Сонянын оокаттары турган бөлмөгө кезек келгенде аларды өзү ташып чыгууга туура келди. Көзү өтүп кеткен адамдын оокаттары сүрдүү, сырдуу болорун мында көчүп келгенде бир сезди эле, эми дагы чындап билип кол тийгизе албай тартынып туруп айласыздан баттынды. Бардар аял болсо да акыркы 10 жылда бир дагы жаңы буюм сатып албагандыгы эски үлгүдөгү кол телефон, магнитофон, компьютер, сыналгы сыяктуу буюмдардан көрүнүп, көп колдонулбаган идиш аяктарына караганда үйүнө конок деле чакырылбагандыгын, төшөнчүлөрү эскиргендигинен, кирдегендигинен улам бул аял жашоого болгон кызыгуусун жоготкондой сезилди. Баягы караматта иштеп жүргөнүндө бул аялдын оорукчандыгын, бирок анысына карабай ичкиликке жакындыгын угуп калды эле. Ошол чын окшобойбу? Азганактай китептер менен салафан баштыктагы ар кандай кагаздардын жанында чоң сүрөт альбому жаткан экен. Биринчи бетин ачса 40 жаштардагы ак саргылынан келген сулуучумак аялдын сүрөтү көрүндү. Экинчи бетинде болсо ушул эле айымдын өзү курактуу кара шляпачан калдайган кара муруттуу киши менен эр жеткен жигиттин жанында түшкөн сүрөтү бар экен. Алдында мындан 10 жыл мурунку дата жазылыптыр. Мындан 10 жыл мурун бул үйдө ушул бактылуу үй бүлө жашаган экен деп калган барактарын ачса, жалаң эле бейтааныш адамдар көрүнүп, кызыгы тарап, альбомду салафандагы кагаздар менен кошо кучактап, берки бөлмөгө чыгарып кайра келе жатса, жерде кандайдыр кагаздар түшүп калыптыр. Эңкейип алса, бирөөсү кандайдыр көп кармаланып, уйпалангандай сезилип, бетин ачса, бирөөнүн тайралаңдаган жазган каты экен. Айласыздан кызыгып окуду. Салам кат. Саламатсызбы, апа? Саламым менен уулуңуз Жаныбек. Кандайсыз? Сак саламатта жүрөсүзбү? Телефон турса, эмнеге кат жазып жатат деп таң калып жатсаңыз керек. Анткени мен телефондон айтчу сөзүмдү айта албайм. Өзүңүздүн абалыңызды жакшы сурабай, суроолоруңузга оңчулуктуу жооп бербегеним үчүн капа болуп жүрсөңүз керек. Менин мындай тоңдоосун мамилемдин себеби бияктагыларга көз жашымды, алсыздыгымды көргөзбөшүм керек. Дайыма мисирейип, кубаныч кайгымды билгизбесем эч кимге сыр алдырбайм. Эгер эле бияктын мыйзамдарынан кичине эле кылт этсем, карышкыр түшүнүктө жашаган зоналаштарым дароо эле басынтып тынышат. Ошон үчүн телефон чалганымда агылып төгүлүп абалыңызды сурай албайм. Жалынганыңызга кайдыгерленем. Жашып кетпейин дейм. Мунун үчүн көптөн көп кечирим сурайм. Айла жок, апа, менин ушул жолго түшүп кеткенимден улам келечегимден үмүт үзбөңүз. Сыртымдан бияктын түшүнүктөрүн жактагансыганым менен ичимден келише албайм. Бирок айла жок. Сурогум бүткүчө өзүмдү бекем кармап, бул сормого биротоло чөгүп кетпей, сиз үчүн, сиздин гана кечиримиңизге жетип, үмүтүңүздү актасам дейм. Келиндүү кылып, анын кызматын көргөзүп, неберелериңизди эркелеттирсем дейм. Ошол үчүн мен күчтүү, чыдамкай жана түлкүдөй куу, карышкырдай кексе болушум керек бул жонгледе. Менин айыман атам да жүрөк оорулуу болуп жүрүп кете берди, байкушум. Эми сиз өзүңүздү бекем кармаңыз. Сиз бирдеме болсоңуз, мен өзүмдү кечире албайм. Ушул катты сизди үмүттөндүрүп, келечекке шыктандырып, аман эсен болсун деп жазып жатам. Бияктан аман эсен чыксам сөзсүз оңолом. Сизди бап эстеп багып алам. Күтүңүз, апа, мени күтүңүз. Сиздин эркелеткениңизди сагындым. Эсен соолукта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз. Уулуңуз Жаныбек. Бул кат Соня кемпирдин уулунун түрмөдөн жазганы экенин окуй баштаганында эле түшүнгөн Эркай эне баланын эми кезигише албастарын, оңолоюн деген ою бар абактагы жигиттин тилеги таш капканына каңырыгы түтөп жашып кетти. Эркайлар эс тартканы жанагы уюлдук телефон деген чыгып, кат жазышкан киши болбой калбадыбы?
Андыктан ага бул кагазга жазылган кат катуу таасир этип, дагы да ушундай каттар бар болду бекен деп жанагы салафан баштыктагы кагаздарды акырын бирден алып окуй баштады. Салам кат Ала тоонун атыр жыттуу абасын жыттап, Фрунземдин жашыл бактуу көчөсүндө бактылуу жашап жаткан менин бирден бир карындашыма, мында 4 тарабы көгүлтүр мухит курчаган социалисттик Кубада мекен жүгүн аркалап, элге кызмат кылып жүргөн агаңан. Кандай карындашым, ден соолуктарың, иштериң жакшыбы? Күйөө балам Ашым жакшы жүрөбү? Жээним Эрлан чоңоюп жатабы? Мен болсо жакшы жүрөм. Кызматымда андай деле орчундуу жаңылык жок. Силер аякта, мен биякта ден соолукта аман эсен жүрсөк болду. Жолугушчу кездер алыс эместир. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула, деп агаң Толик. 1985 жыл 4 ноябрь. Кийинки 2-3 кат деле ушул мааниде жазылыптыр. Баштыктын башка өңүрүнө кол салса, кандайдыр калың дептер колуна урунду. Барактаса биринчи бети акта экен, экинчи бетинде майда, сулуу тамгалар менен жазылган жазуу көзүнө урунду. Жашоом жаман супсак болуп кетти. Жумушка барды келди, күндөр чууруп жатат. Жакшы жагына өзгөртөм деген сайын жаман жагына ооп бара жаткансыйт. Бул Ашымды мага болгон кайдыгерлиги. Дайыма көңүлү жок, кабагы салыңкы. Эмне болду десем, иши жакшы жүрүшпөй, чарчап жүргөнүн шылтоолойт. Түндө да менден мурда жатып, тетири карап уктап калды. Бир жумадан бери аял көрбөгөн эркек ушундай болобу? Ал күчкө толуп турган 35 жаштагы эркек жанына аял жатканда кандай болбосун, качан чарчабасын, ойгонуп кетиши керек эле. Мунун сөзсүз бирөөсү бар окшойт. Болбосо Ашым мындай эмес болчу. Кандай кылам эми? Ичим өрттөнүп жатат. Бул сүйүүбү, кызганычпы, билбей жатам. Мен байкушта сырдашар курбу да жок. Ошондуктан арманымды ак кагазга төгүп жатам. Кыз кезимде күндөлүк жазчумун. Бирок турмушуңда эч кандай окуялар же башка иштер болбосо, күндөлүк жазышың деле кызыксыз болуп калат экен. Ошентип жазбай калгам. Азыр болсо ичим толо бук. Анын баарын ак кагазга төксөм дейм. Балким эстелик болоор, кийин окуп алып сабак алаармын. 1988 жыл 5 май. Өз тагдырын таразалап, ички дүйнөсүндө болуп жаткандарды ак кагазга түшүргөн аялдын жазгандары Эркайга аябай кызык эле. Бирок бул калың дептерди толук окуп чыкканга убактысы жок болгондуктан ар кайсы бетинен чолуп окуду. Андан ары 10-15 барак өткөндө негедир кызыл сыя менен жазылган жери бар экен. Жөн жерден өзгөчө түс менен жазбаса керек деген ойдо окуй кетти. Акыры жеңдим. Ашымдын алиги шуркуясын чачынан сүйрөп, колумдун дагы, көзүмдүн дагы кычуусун кандырдым. Бүт коллектив мунумду көрүп турду. Таба кылышты же тобо кылыштыбы билбейм. Аны менен ишим эмне? Ашым болсо экөөбүздү ажырата албай, өлбөгөн 4 шыйрагы калып, менин дагы ойношунун дагы алдында сынып берди. Башты бийик көтөрүп, эми шуркуяңды ээрчип алып кете берсең дагы өкүнбөйм, деп үйгө келсем, кечинде шүмүрөйүп кирип келип, кечирим сурады. Демек мен жеңдим. Эми аны бул ордуна жөн коюшпайт. Партиялык жүрүм-туруму жакшы эместигинен улам кызматынан түшүрүшөт. Ага деле мейли, Ашымдай жылкы мүнөз эркектерге чоң кызмат жарашпайт экен. 1988 жыл 1 декабрь. Ашымдын жүрүш-турушу жакшы, буюрса. Баягы жаңы үйлөнгөндөн кийинки кездердегидей үстүмө үйрүлүп түшүп жатат. Ошентсин, жаңы жылда жакшынакай саат белек кылды. Эми берген саатындай так жүрүп, анын жебесиндей болуп көзүмдүн агы менен тең айланып турса экен. Бирок менин көңүлүм ага сууп калды. Мурункудай мамиле кыла албай жатам. 1989 жыл 3 январь. Кыйын аял экен. Жүрүп алган күйөөсүн ойношуна кошуп жазалап кайрып алган, чөгөлөткөн. Башка бирөө болсо көз жашына жуунуп кала бермек, деп ойлонгон Эркай андан ары барактады. Кийинки окугандары андай деле Эркайды толкундата алган жок. Күнүмдүк көрө окат, жашоо турмуш жөнүндө көп жазылыптыр. Кебетеси бул аялдын жашоосу ордуна келип, көп деле көйгөйлөрү болгон эмес окшойт. Дагы да бара түшкөндө бул майда сулуу тамгалар өзгөрүп, ири дагы иретсиз да жазылган барак бар экен.
не болсо дагы муну көңүлү жайында эмес кезде жазган го деп окуй кетти. Каралдым-ай, бул эмне кылганың? Сен эмне ушул үчүн кийбегенди кийгизип, ичпегенди ичирип, эркелетип бактык беле. Жүрүш турушун оңдоор, токтолоор деп бекер эле үмүттөнүп жүрүптүрбүз. Катуу эле кармасак болмок экен. Аскерден да бекер алып калыппыз. Кетирип жиберсек бул балейге кабылбайт белең. Эми өмүрүңдү бүт түрмөдө өткөрөсүңбү? Бирөөнүн өмүрүн кыйып, өзүңдүкүн дагы текке кетирип, бул эмне кылганың? Жок дегенде оорукчан атаңды аясаң болмок. Же бизде сенден башка бала болсочу? Балдарыбыз токтобой жүрүп, жалгыз карманып калганыбыз сен элең го. Аттиң арман. Ыйдан башкага күчүм жетпейт. 2002-жыл 21-январь ошентип жалгыз калдым, деп жазыптыр. Күндөлүктүн дагы бир бетинде Кудуреттин эң чоң жазаларынын бири ушул болсо керек. Баягы үңкүр да болсо үйүм, аюу да болсо күйөөм бар деген чын сөз экен. Байкуш ашым оорукчан болсо да үйүмдү толтуруп турчу тура. Баласына болгон сарсанаасы менен көзү ачык кетти. О дүйнөдө да тынч жата албас. Шордуум, 2003-жыл 3-март. Мындай тагдырга эмне үчүн кириптер болуп калдык? Кандай күнөөбүз бар эле? Бакыт тартуулар балабыз өмүрлүк кайгы болуп калды. Баладан айлангыла, анын кусуру уруп кесири тийсин, деп кыйкырган баягы кыздын үнү дайыма көңүлүмдөн өчпөй жүрчү. Аны мен дайыма балдарым чарчап калган сайын, ал тургай боюмдан түшкөн сайын эстечүмүн. Чынында ал жорука мен балдарым үчүн барбадым беле. Ошол аялды таап, бүт чындыкты Толкун байкеме айтсам, ал мени кечирер беле. Өзүм дагы жеңилдей түшөт белем. 2003-жыл 4-сентябрь. Бул баракты окуганда кандайдыр бир кызыктай сезимге кабылып, толкун деген сөзгө жеткенде селт этип чочуп кетти Эркай. Толкун? Толкун деген ким болду экен, деп анын жообу ушул күндөлүктөн табылчудай болуп, андан ары шашыла окуду. Күндөлүгүм, кечир мени. Сени ушунча жылдан бери унутуп койгонум үчүн. Бүгүн капыстан колума тийгендигиңден үчүн гана ушул коштошуу сөзүмдү жазып отурам. Сенде менин бүт өмүрүм жазылбаса да, кийинки 20 жылдагы өкүттүү кездерим жазылып калды. Ооба, 20 жылдын ичинде жакшылык деле көрбөптүрмүн. Бардар жашоого байкемдин арты менен жетсем да, бактылуу боло албадым. Сени кармабай койгондон кийинки 5 жылымды өзүм үчүн жашайын дегем. Бирок болбоду. Көкүрөгүмдө кайгы турса, каяктан бактылуу болом? Ошол кайгы акырындан жүрүп отуруп ооруга айланды окшойт. Азыр менин ичимде жаман дарт бар. Андан эми айыкпайм. Ошон үчүн арак менен дос болуп, ажалды өзүмө чакырып жатам. Ал жакындоодо. Баламдан жакында кат алдым. Окуп алып, анын оңолооруна ишенип калдым. Санаам тынчый түштү. Ашым болсо мага караганда бактылуураак экен. Эртеле кете берди. Экөөбүздүн байкемдин алдында кылган кылмышыбыз үчүн Кудайдын алдында эбак жооп берип, жазасын алса керек. Бирок мен ал күнөөмдү бул тирүүлүктө актап кетким келет. Ошондо жеңилдей түшүп, түбөлүккө тынч уктайм го дейм. Ошол аялды дарегин билчү кишини жакында эле көрдүм. Телефон номерин, каякта жашаарын дагы да билип койдум. Байкуш байкем мындан 25 жыл мурунку чындыкты билсе, кандай абалда болор экен? Жалгыз карындашым мени кечире алар бекен? Бирок бул сырды мен тирүүмдө ага айта албайм. Анткени ал күнөөмдү моюнга алып, көзүнө тике караганга эрким жетпейт. Сени күндөлүгүм жок кылбайм. Мейли, ким таап окуса да сабак алсын. Адам бирөөгө жамандык кылабы же жакшылык кылабы, анысы айланып келип эле дал ошол бойдон өзүнө тиет экен. Ошон үчүн адамдар бири-бирине жакшылык гана жасап жүрүп отурушу керек экен. Кош бол күндөлүгүм. Сени эми эч качан кармабайм. Байкемдин көп жылдар бою мага жазган каттарын да жок кылбайм. Кайра эл окуудай жерге коюп коем. Анткени аларда чоң сыр катылган. Кош болгула. 2008-жыл 29-июль. Каттарда чоң сыр катылганын окуганда ансыз да шекшип турган Эркай салафан баштыктан аларды төгүп жиберди да, улам бирин алып жан талаша окуй баштады. Окугандарында
Анчейин жөн жайды сурашкан сөздөр болгондуктан ушунча көп каттын арасынан издегенин оңой таппасын болгулоду да, эгер мен же апам жөнүндө бул каттарда сыр болсо, ошол мен төрүлгөн жылдарда жазылгандарында болушу мүмкүн деп аягында 1984 деген датасы бар каттарды иргеп чыгып окуй баштады. Фрунземдин Жашыл бактуу көчөсүндө ойноп күлүп жүргөн деп башталган бул каттардын арасынан аппак кагазга жазылганын биринчи алып көз жүгүрттү. Ал кат «Сагынычтуу салам кат» деп катуу басмаланып, бадырая жазылып башталып, уландысы да башкача экен. Жашоомдун жарыгындай, жүрөгүмдүн жарымындай жаш жарым Зариге, от күйүп, ок учуп жаткан ооган жергесинде интернационалдык милдетин аткарып жаткан Толкунбектен. Зари, сени мен ата-энемдин үйүнө киргизип, ак никебизди кыйдырбасам да, жаш жарым деп катымды баштаганыма каршы деле болбостурсуң. Анткени экөөбүздүн денелерибиз кошулуп, жүрөктөрүбүз биригип, канчаныбыздан жаралган балабыз жарыкка келе элек болсо да, ал экөөбүздүн жалпы бактыбыз болуп калды. Буюрса жакында барып калсам, ак тоюбузду өткөрүп, никебизди кыйдырабыз. Бирок антсе деле менин опуртал жерде от кечип жүргөнүмө байланыштуу не бар не жок, балким кечигип калам деген ойдон улам мындай чечимге келдим. Сен, Заре, менин карындашым Сонундун үйүн көрүп калбадың беле? Ал менин жалгыз карындашым. Андыктан экөөбүздүн андан башка жакын адамыбыз жок. Ал сага мындан ары жардам берет. Муну кат аркылуу ага билдирип койдум. Тартынбай эле бара бер. Анан дагы менин Фрунзеде атамдан калган 2 бөлмөлүү батирим бар. Ал жөнүндө сага айтпаганымдын себеби экөөбүз үйлөнгөндө сюрприз кылайын деген болчумун. Азыр эми ушундай болуп калгандан кийин сонун болуп, аякта чогуу чаран жашай тургула. Аңгыча мен дагы барып калам. Эми өзүм жөнүндө айтсам, менде баары жакшы. Баары жакшы дегеним мындай: согуш жүрүп жаткан жерде башыңдын амандык эле эң чоң бактың болуп калат экен. Анын үстүнө сен менин баламды өзүңдө алып жүргөнүңдү жазгандан бери башкача адам болуп калдым. Жашоого, өмүргө башкача көз караш менен карап, жолдошторума, кол алдымдагыларга аяр мамиле кыла баштадым. Ал тургай ушул бактысыздыктын башаты болуп калган согушка да оюм өзгөрүлө түштү. Эмне үчүн биз бөтөн өлкөнүн ички жашоосуна кийлигишип, алардын дагы, өзүбүздүн дагы каныбызды төгүп жатабыз? Аларды жайына койсок, жаатташкан эки тарап жарашып алмак, же жеңген жагы өлкө үчүн жоопкерчиликти алып, жакшы жака мамлекетти жетелемек. Бул эми мендей ант берген советтик офицер үчүн айтпай турган, ал тургай ойлобой турган ойлор. Антсе да сендей жан биргеме айтсам ашыктык кылбайт деп ойлойм. Зари, биякта согуш жүрүп жатат. Канчалаган күлгүндөй жаш балдар окко учуп жатышат. Алардын элестери ата-энелеринин көздөрүндө гана калышты. Эстеринде гана күлмүңдөй карап, аскерге узаганы жүрөт, жансыз сүрөттө гана сырдуу тиктеп турушат. Мен деле кокус окко учсам, ошолордун бири болмокмун. Бирок мен алардан бактылуумун. Анткени менин артымда тирүү из калды. Ал мага окшошпосо да, анын балдары же неберелеринен бирөөсү сөзсүз мага окшош болот. Демек мен өлбөйт экенмин, кайталанат экенмин, кайрадан жашайт экенмин. Бирок мен бул каны байрамдан, жексур согуштан аман чыгууга аракет кылам. Аракет кылам десем ойлобо, душмандан качып жашынат экен, коркоктук кылат экен деп. Жок, мен акыл эстүүлүк менен өзүмдү жоготуп койбой согушуп, тирүү калганга аракет кылам. Буга менин укугум бар. Зари, мен офицердик милдетимди аткарып, сен үчүн, балам үчүн өмүрүмдү сактап, бир күнү барып калам. Сен буга бекем ишен, жана өзүңдү сакта, баламды сакта. Сөзсүз карындашым Сонунга бар. Ал сага жардам берет. Бир үй бүлөдөй болуп, менин батиримде жашап тургула. Кичине кыйынчылыктар болот, чыдап кой. Мени күт, баламды сакта, сак саламатта жүр жаным. Жолукканча кош бол. Толкунбек, 1983 жыл, 19 декабрь. Бул 2 барак толтура жазылган мындан 25 жыл мурунку катты окуп чыккыча Эркайдын көз жашы бетин жууп жиберди.
өзү тірі электе апасына жиберилген кат ага тийбей, тагдырдын таш боорлугу менен басылып жатып, эймараң өзүнө тийгенин кара. Эгер ошондо жакын эле адамдары көрө албастык кылышпагандарында апасы тигинтип эрте көз жумат беле, өзү минтип кор болот беле. Атасы, апасы, өзү дагы бир туугандары болуп бактылуу өмүр кечиришип жатышмак да. Агасына чыккынчылык кылган Соня өзү деле сак саламат жашап жүрмөктүр. Кубанычынан же кайгысынан ыйлап жатканын өзү да билбеген, чачылган кагаздардын ортосуна отуруп алып, сыз полдо 2 барак кагазды көкүрөгүнө басып солуктаган Эркайды көргөн сырттан кирген куруучу жигит эже эмне болду деп чочуп кетти. Эч нерсе болгон жок, деди кайгылуу калыбынан жазбаган Эркай. Жүрөгүңүз ооруган жокпу деп жанына жүйүртү отура калды жигит. Жок, жүрөк оорумдан айыгып жатам, деп түшүнүксүз күңкүлдөдү эле Эркай. Я, деди укпай да, түшүнбөй да калган жигит Эркайдын жылмайганын көрүп көңүлү жайлана түшүп. Ошентип Эркайдын өмүрүнө да, мезгилине да жаз келди. Кылычсыз жашаган Эркайдын ушул 1 жылы караңгы туннелге кирип кайра чыга калгандай эле болду. Толкунбектей атасы жашоосундагы чоң жөлөк таягы табылганга анын маанайы жазгы күндөй жарктей түштү. Эми ал эч кимден коркпойт, басынбайт дагы. Буга атасы жол бере койбос. Апрель айынын 21-и Эркайдын туулган күнү. Бул күнү бала кезинен бери өзү сүйгөн сирень гүлүн белекке алып көнгөн. Мунусун билген классташтары, жакындары аны көгүлжүм кызгылт түстөгү жыпар жыттуу гүлгө кучагын толтуруп салышчу. Ошентип туулган күнүн сирень гүлсүз элестете алчу эмес. Рас, тоодо малчы болуп жүрүшкөндөрүндө 2-3 жыл сиренсиз туулган күн тоскону бар. Тоодо сирень өспөгөндүктөн кылыч жары тоонун көгүлжүм түстөгү майда гүлдөрүнөн белек кылганда аларды сүйгөн гүлүнө окшоштуруп баары бир эле сүйүнгөн. Бирок былтыр туулган күнүндө демейдеги эле жумуштары менен алпурушуп жүрсө, кылыч акырын артынан келип кучактап, барпайган сирень гүлүн төшүнө коюп калбаспы? Бур кураган жыпар жытка жан дүйнөсүн толо түшкөн Эркай эркелей да, кылыч бул каяктан деп түшүнбөй калган. Көрсө демейдегиден эрте туруп кеткен кылыч суутуп койгон күлүгүн минип, барышы 2 саат, келиши 2 сааттык жолду 1 саатта гана чаап өтүп, жакадан сирень гүлүн алып келген экен. Бул кылычтын өзүнө болгон сүйүүсүнүн далили, чыныгы жигиттиги, асыл жарына болгон сыйы эмес беле. Быйыл эми ага эч ким гүл бербейт. Баягы артынан чуркаган эркектердин баары тең эле, эгер четин чыгарса кучагы толо сиренди белек кылышмак. Ал тургай жеткен жүдөө, сараң мытал дагы. А бирок алардыкы каяктан? Кылыч жарыныкына жетсин. Алардыкы эми эптеп Эркайдын көңүлүн алуу, кошоматтанып жагуу, акыры барып төшөккө жыгуу эмеспи? Ушул жылда жолуккан эркектердин арасынан бир гана кыйынчылыкта бел болгон Токо байкесинен гана ичи жылып, анын сунган сиренин тартынбай алмак. Ошентип быйылкы туулган күнүн эч кимге билгизбейин, катардагы жөн күндөрдөй эле өткөрүп жиберейин деп жүрсө, Айсалкын Аяш апасы Москвага билетти дал ошол туулган күнүнө алып коюптур. Тактап айтканда күндөр алмашкан, түнкү саат 12-де самолетко отуруп, таң ата Москвада болуп, күндүзгү 12-де операцияга кирет экен. Туулган күнүндө кайрадан дагы жаңы туулуп, жоготкон сулуулугун кайрып беришет тура. Мындан өткөн белек барбы? Жөнөп кетер күнү Токого телефон чалды Эркай. Алло, Токо байке, кандайсыз? Жакшы, ким болду экен? Анын сөзүн кандайдыр тарсылдак, мотордун гүйлдөгөнүндөй үн коштоду. Мен Эркай. Эркай, кандайсың? Чалганыңа рахмат. Жакшымын. Өзүңүз кандайсыз? Жеңим кандай? Кызыңыз чоңоюп жатабы? Алар жакшы эле. Айылда. Мен шаардамын. Курулушта иштеп жатам. Бияктасызбы? Университеттеги жумушуңуз эмне болду? Билбейм. Чакырабыз дешти эле болбой калды окшойт. Андан көрө өзүң жөнүндө айтчы. Жакшы эле жүрөсүңбү?
Менде баары жакшы. Эртең Москвага учканы жатам. Москвага? Мейли барып иштеп кел. Иштеген эмес, кандай десем, эс алганы. Эс алганы? Москвага бара жатсаң сенде баары жакшы экен. Мейли, жакшы эс алып кел. Ооба, менде баары жакшы. Бактылуумун десем да болот. Ал жөнүндө кийин айтып берем. Бирок сиз мени тааныбай калбасаңыз болду. Кантип эле тааныбай калайын? Өзүң мени унутпасаң болду. Сизди унутпасам да кылган жакшылыктарыңызды кантип унутайын? Болуптур байке. Баарын Москвадан келгенден кийин айтып берем. Жакшы жүрүңүз. Жакшы барып кел. Биякта болсо, курулушта иштеп жатса, аял менен келише албай кайра келе берген экен, деп ойлоду Эркай. Токо менен акыркы жолу сүйлөшкөнүн эстей. Ошентип апасы бала кезде жомок кылып айтып берген зыңкыйган бойлуу, зымпыйган аскер кийимчен, эр жүрөк, чыныгы эркек, камкор, мээрман кыялындагы атасы менен жолугушар күн да келип жетти. Ал аппак костюм шымчан, ак туфли, аппак шляпачан болот. Колунда кармаган гүлү бар. Кыскасы аппак кийимчен кожоюнду самолеттон түшөрүң менен көрөсүң, деди Аяш апасы Москванын аэропортунан Толик кожоюн өзү тосуп аларын айтып келип. Гүлү кандай болот? Гүлүн айткан жок, аны барганда көрөсүң, деди аэропортко өзүн узатып келген Аяш апасы Эркайдын эбак Толик кожоюн өз атасы экенин билип алганы менен иши болбой табышмактанта. Муну неге өзүнө ачык айтпай жашырып келе жаткандарына түшүнө албай, бирок жагымдуу, бактылуу бир күтүүсүздүк жараткылары келип жаткандарын болжолдогон Эркай Аяш апасы менен эне баладай коштошуп самолетко отурду. Бул убакта Толкунбек кабинетинде аркы-терки басып убакытты өткөрө албай жатты. Алыскы Бишкектен Эркайдай кызы табылганын ал эч кимге, ал тургай үй бүлөсүнө да айткан эмес. Айткан күндө деле аялы Лидия, уулдары Тимур менен Элдар ишенишмек эмес. Андыктан көп суроолорду берип, ар кайсын айтышып, көп баш ооруну жаратышмак. Эркайдын табылганы сыр катары сакталгандан кийин эртеңки жолугушуу да сыр бойдон калышы керек. Ошон үчүн күнү бою тымызын даярданып, жолугушууга кийчү аппак костюм баштаган кийим кечесин өзү сатып келип, илгичке илип, майда чүйдөсүнө чейин белендеп, кабинетинде эле түн өткөрмөк болду. Антпесе таң атпай кычырай кийинип самолет тоскону чыкса, кыйкымчыл аялынын шектенүүсү дагы да узарып, бул өмүрлүк жолугушууга залакасы тийип калышы мүмкүн болчу. Андан көрө жумуштун көптүгүн айтып, шылтоо болуп, кабинетинде эле түн өткөрүп, анан ээн эркин барып кызын тосуп алмак болду. Уктап кетсе жакшы болмок, бирок көп жылдардан бери оюна да келбеген жолугушуу алдыда турса каяктагы уйку. Андыктан эскерүүлөрүн эрмектеп, ушинтип кабинетинин эшиктеринин узун туурасын ченей албай жаткансып аркы-терки баса берди. Эстесе эч зериктирбей турган кызыктуу өмүрү болсо деле, анын бат эле аягына чыгып алдыдагы жолугушууга такала берди. Тынчсыздана берди. Опурталы көп кызматында, ал тургай тээ ооган апаатында кан кечип, ок беттеп жүргөнүндө да мындай толкундан баса керек эле. Ушул 5-6 сааттын ичинде бирдеме болуп кетип, кызына жолукпай калчудан бетер кыйпычыктай берди. Сонун экөө ата-энеден эрте ажырашты. Бул экөөнүн тагдырына жакшы эле таасир этти. 2 жылдай айылда туугандарынын колунда болушуп, Толкунбек Суворов училищесына өтүп, сонун мектеп-интернатка кирди. Ошол бойдон экөө ини карындаш катары бир үйдө жашашкан жок. Ортолорун бири-бирине жазышкан каттар гана бириктирип турду. Ата-энеден калган мурас жагынан болсо Фрунзедеги 2 бөлмөлүү батир бар эле. Аны кийин Сонунга жаздырып берген. Көрсө ошол батир үчүн Сонун Заре экөөнүн тагдырын чечип, баштарын кошпой адаштырып жибериптир. Кызын тагдырдын таш бараңына салып бериптир. Заре менен сүйүүгө сугарылган ажайып жай өткөргөндөрүнөн кийин аны ооган согушу күтүп туруптур. Жаш офицер катары взводдун командирлигине дайындалып, душман менен 1-2 майда атышууларды өткөргөндөн кийин согуштун алгачкы курмандыктарын көрүп, ажал издеп чуулдап учкан октун үнүн угуп,
өмүрдүн баркын биле баштаганда Зарылбүдөн өзүнүн боюнда бар экенин жазган кат келген. Мындай кереметти эч күтпөгөн, өзүнүн бала болоорун ойлоп да койбогон жаны буга катуу таасирленип, өлүмдү табалап, анын үстүнө өмүрдүн учкул канатын байлап учкан эле. Бул тууралуу командирлерине айтып, алар да туура түшүнүшүп, кезексиз отпуска убадалашып, жаңы жылга жетпей барып калаарын айтып Зариге кат жазган. Өзүнүн ичи билине баштап, эл көзүнө ыңгайсызданганын жазган Заринин кийинки катынан кийин мындай турмуштук жагдайларды биле бербеген Толкунбек ошондо гана атасынан калган батирди эстеп, Зариге да, сонунга да бири-бириңерге жардам берип чогуу чаран жашай бергиле деп кат жазган. Бирок ошондон кийин Ооганстандын түпкүрүндөгү кыштакты ээлеп турган алардын полку душмандын жылчыксыз корчоосунда калып, сырткы дүйнө менен байланышын үзүп койгон. Душман менен жан аябай салгылашып, сырттан жардам келип, өздөрү да корчоону жарып чыккыча бир айдан ашык убакыт өтүп, жаңы жылдан өтө Борбордук штабка келсе, Зариден бир дагы кат келбептир. Ага караганда карындашы сонундан 3 кат келип, аларда өзү буйругандай Зарылбүбүнү жатаканасына издеп барганы, барса Зарылбү эч кандай боюнда жок эле жүргөнүн, көрсө айылдан апасы келип боюнда бар экенин билип калып алдыртып салганын, ага азырынча баладан окуу кымбат экенин, бактылуу болуусун каалап кечирим сураганы жазылыптыр. Ошондо Заринин сүйүүсү канат байлатып койгон, ал алып жүргөн туюкпай жашоого үмүттөндүргөн Толкунбектин 7 өмүрү жерге кирип, Зариден көңүлү кала, отпускадан да баш тартып, кайрадан кан майданга баш оту менен кирип, ошол бойдон окко учкусу келген. Бирок ажалы жок экен. 1 жылдан соң жеңил жаракат алган соң Оогандан чыгып, айыккандан кийин Кубага жиберилген эле. Көрсө сонун өзүнүн Зари болуп чогуу жашай бергиле, анын менден боюнда бар деген катын алганда эле атадан калган үйгө жаңы ата-андаш пайда болгонун аңдап, ага күйөө баласы кошулуп, ниеттери бузулуп, экөөнүн бири-бирине жазган каттарын даректерине жеткирбей жок кылышып, сонун өзү болсо жанагыдай Заринин жамандаган каттарын биринин артынан бирин жөнөтүп кылгылыкты кылган экен. Ошол бойдон сүйүүдөн, аялдан да көңүлү калган Толкунбек жалаң кызмат деп Куба, Кытай сыяктуу мамлекеттерде жүрүп, кийин чалгындоо кызматынын Борбордук штабына которулганда гана москвалык Лидия аттуу орустун сулуу кызына жолугуп, үй бүлө куруп, Тимур, Элдар аттуу уулдары азыр чоңоюп калышты. Толкунбек жашоо турмушун союз кулап, көптөр эмне кылар алапайын таппай турганда эбин таап оңдоп кетти. Борбордогу товарга болгон таңсыктыкты байкаган ал Кытайда кызмат кылып калганынан пайдаланып, аяктагы тааныштарын колдонуп, анча-мынча акча салып, вагондоп арзан товар ташып, кымбат саттырып, бат эле бутуна туруп кеткен. Азыр Москванын көрүнүктүү жерлеринде 2 чоң кийим дүкөнү, батирлери бар. Аларды жубайы Лидия балдарынын көмөгү менен иштетип, өзү Борбордук штабта пенсияга чыкканына карабай кызматта. Ушинтип Толкунбектин жашоо турмушу жайындадай. Бирок анын бир гана жүрөк өйгөнү бул туулган жерге болгон сагыныч. Жаш өткөн сайын бул көксөө күчөп бара жаткансыйт. Лидияга Кыргызстанга барып жашайлы деп четин чыгарса ал, андайыңды угузба, кетсең өзүң кете бер, деп көңүлүн суутуп койгон. А балдары болсо ата-бабасынын асыл жерине, Африканын бир өлкөсү сыяктуу мамиле кылышат. Ушундан улам уулдарына ичи чыкпай, мына эмесе деп туруп, чамаданымды жыйнап, туулган жериме кете берсемби, деп жүргөнүндө тигинтип сонун карындашынан айрылып, анын өзүнө калтырып кеткен каты аркылуу Зариден кызы бар экенин, алардын каякта турарын билбесе да билген аялдын дарек дайынын, телефонун катта көрсөтүп, бул өзүнө кылган ат көтөрө алгыс күнөөсү үчүн көптөн көп кечирим сурап, атасынан калган жанагы батирди кайра өзүнө каттатып кетиптир.
бир жакынынан айрылып кайгырып келсе, экинчи жакыны табылып, ошол замат катта көрсөтүлгөн телефонго чалса, ал Заринин курбусу Айсалкын болуп чыкпаспы? Көрсө Айсалкынды сонун кадимки өзү акцияларын сатып алып жатып, менчиктеп алган быт комбинаттагы Карамат айымга келгенде көрүп калып, жүзү кандайдыр тааныш учурап, Караматтан сураса, ал Заринин курбусу болуп чыгат да дайын дарегин алып коет. Ошентип житкен окту аткан ок табат болуп, Айсалкындан кызы Эркайымдын дарегин, тагдырдын тамашасы менен өзүнүн быт комбинатынан таап, дароо эле жетип барса, шуркуя атка конуп, жаман жүрүш турушунан улам иштеген жеринен да, жашаган батиринен дагы куулган учуруна туш келип, көңүлү сууй түшүп, Айсалкынга келсе, ал буга ишенбей, жөн эле жала же ушак болушу керек деп кайра өзүн үмүттөндүрүп, бирок кайра сары изине чөп салып издешсе да табылбай, аңгыча кызматы башталып калып, быт комбинатты да, батирди дагы Айсалкынга тапшырып, Москвага келе берген болчу. Ошол бойдон кызы дайынсыз кетип, издөөлөрдөн майнап чыкпай, үмүттөр үзүлө баштаганда, 2 айдан соң бети күйгөн, кордук көргөн абалында табылып, Толкунбектин мындан улам аягы суйгураак окшойт деген шегин дагы да көбөйтүп, бирок кантсе дагы ичтен чыккан ийри жылан эмеспи? Толкунбек түтпөй, жанагынча акчаны быт комбинатты оңдоо деген шылтоо менен берип, кызынын адамдык сапатын сынаса, ал андан эң мыкты деңгээлде өзүн алып чыгып, ишеничин актады. Бирок ошентсе деле Эркайга атасы экенин бирөөлөр аркылуу айттырып, же телефондон угузгусу келбей, бетине пластикалык операция жасаткыча өзүн тааныштыргысы келип отургандагысы болчу. Ата менен кыздын, болгондо да бири-бирин өмүрү көрүшпөгөн эки эң жакын адамдын аралыктары жакындап, бөлүнүшкөн убакыттары кыскарып, кезигишчү кези менен жолугушчу жолу акыры бирикти. Самолеттон түшүп, бери жактагы тосуп алуучуларды карай, эл менен кошо баскан Эркай көптүн алдында турган аппак кийинген, колунда барпайган көгүлжүм кызыл сирендин букетин кармаган кишини көрүп, жал-жылдай карап жакындады эле, көкүрөгүн тиреп турган кычкыл ый заматта атырылып, көзүнө жаш толтуруп, алдын көрсөтпөй калды. Эркайды бир карап эле өзүн атасы катары билип алганын дароо сезди Толкунбек. Ата, атаке деп бой урган кызын кыса кучактап, чачынан жырттай эбедени эзилип, кызым, кызым, каралдым деп ички ыйын кармай албай калды. Атасынын күчтүү кучагында бакыттын даамын таткан Эркайдын жан дүйнөсүнө сирендин жыпар жыты толуп чыкты. Бир аздан соң экөө бири-биринин кучактарын бошотушкандан кийин Толкунбек: "Туулган күнүң менен, кызым", деди. "Рахмат, ата. А сиз менин сирень гүлүн жакшы көрөрүмдү кайдан билесиз?" деп сурады Эркай. "Билбейм. Апаң Зари сиренди жакшы көрөрүн мага айткан. Бирок мен ал кезде сирень гүлдөп бүтүп калгандыктан бере албай калып, кийинки жазда кучагы толо сирень убада кылган болчумун. Убадаңызды кеч болсо дагы аткардыңыз", деген Эркай кайрадан көз жаштуу ыйына ээ боло албай калды. Союз убагында курулуп, жөн эле быт комбинат аталган, эгемендиктин 20 жылында эч жаңырбай жүдөп турган, эми 2-3 айлык заманбап жасап түзөөлөрдөн кийин эшик терезелери жаркыраган 3 кабат апакай имаратка айланып, көз жоосун алып чыга келген, ичи толу ар түрдүү кол өнөрчүлүк ишканалары жайгашкандыктан шаардагы мен деген фабрикалардан кем калышпаган мода борборунун ачылыш аземине Толкунбек менен Айсалкын катуу даярданышты. Толкунбек үстүртөн карап, ал жака барбай эле орчундуу жумуштарын бүткөрсө, Айсалкын ички майда чүйдө иштери менен алектенди. Эркай болсо айылга барып, кылычтын жылдык ашына катышып, 3 күндөн кийин уулу менен келген соң, "Эс ал, уулуңа болгон сагынычыңды жаз", деп ачылыш аземинин даярдыктарына аралаштырышпады. Даярдыктар дээрлик бүтүп, ачылышка 2 күн калганда үй бүлө чогулуп, аземдин сценарийин талкуулашты.
Ошентип Аземдин ачылышы белгиленген саат 9-да ырчы бийчилердин чакан концерти менен башталып, ал жарым саатка созулат. Анан тамада чыгып, Аземдин салтанаттуу ачылышын жарыялаганда кызыл килем аркылуу шаңдуу музыканын коштоосунда Толкунбек уланды жетелеп секиге чыгат да, салтанаттуу түрдө саламдашып, мода борборунун ачылышы менен куттуктайт. Анан лентаны кесип, көрнөктүн бетин жапкан кездемени сыйрыйт. Эл уу-дуу болуп басылып бара жатканда тамада соода борборунун кажыйкесин тааныштырып, аны салтанаттуу түрдө кызыл килем аркылуу секиде өтүшүн өтүнгөндө Эркай кол чабуулардын алдында шашпай секини карай жөнөйт, деп Айсалкын өзү түзгөн сценарийин айтып келе жатканда баятадан унчукпай карап отурган Толкунбек кошумчалады. Өзү жалгыз эмес, өзүнө жарашкан жигитинин коштоосунда. Менде кайсы жигит? Өзүм эле өтө берейин, коркмок белем, деди Эркай. Болбойт, бирөөнүн коштоосу керек, макул болбоду Толкунбек. Кудай акы, сөзсүз эле өзүңдүн жигитиң болушуң керекпи? Шаар боюнча сени менен басса жарашчу бир сымбаттуу жигит табылар, деди Айсалкын экөөнүн талашына күлүп. Туура айтасың, бул маселе чечилди. Андан кийин микрофон кожойке катары Эркайга берилип, ал эл менен учурашып, куттуктап, камдап алган эки ооз кебин айткандан кийин тамада калганын өзү алып кетет. Кечки конокторго болсо 3-кабаттагы чоң зал каралган. Тамак-аш, арак-шарабынан бери даяр. Конокторду тейлөөчү кыз-жигиттер белен. Кыскасы даярдык шайма-шай. Үй бүлөнүн бул жагымдуу да, бактылуу да ачылыш Аземге болгон даярдыкты талкууламыш эткенинен кийин Эркайдын көңүлү чөктү. Ушундай бактылуу күндө кылычым тирүү болуп, жанагыл кызыл килемде өзүмдү колтуктап басса гана, бири кем дүйнөй, бири кем дүйнө деген сыяктуу кайгылуу ойлор көңүлүн ээлеп, көзүнүн жашын кылгыртты. Таң эрте атасы ачылыш Аземдин дагы да калган иштерин бүтүргөнү чыгып кеткенинен кийин бул алдыда боло турган салтанаттуу кечеде өзү бирөөнүн коштоосунда кызыл килем аркылуу басып өтүп, бир-эки ооз сөз эле айтып коёр жумушу бар экенин ойлоп, ошол өзүн жандачу жигитти кайдан издешти билбей телефонуна умсуна карап койду. Бирок кол созо албады. Ал күткөн коңгуроо түштөн кийин кагылды. Телефонун ала калган Эркай андагы Токобайке деген жазууну окуп сүйүнүп кетти. Алло, Токобайке, Эркай кандайсың? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, Москвадан келдиңби? Ооба, 10 күндөй болуп калды. Кандай эс алдың? Жакшы, Токобайке, мен сизге базарлык ала келдим эле. Кандай кылып колуңузга тийгизем? Рахмат Эркай, менин дагы сага сюрпризим бар. Анда ЦУМдан жолукпайлыбы? Мейли, мажурум талдардын түбүндө туура жакты карап, көчө кыймылына алаксып турган Токого Эркай жете бергенде ал бурула карап бүшүркөй түштү да, Эркай деп жиберди. Бети тырк кызды күткөн жаны бул күтүүсүздүктөн оозу ачылып, башка сөз таба албастан жал-жылдай карап, жагымдуу жылмайган Эркай Токобайке кандайсыз дегенде гана өзүнө келе, Эркай, сени апаң кайра төрөгөнгө деп жиберди. Ошондой десем да болот. Байке, мен сизге Москвадан белек ала келдим эле, деп сумкасынан заманбап математика илими тууралуу калың китеп алып чыгып сунду эле. Токо көргөн көзүнө ишенбей карап туруп калды да, "О, бул менин кыялымдагы китеп эмес беле? Бул кымбат да, Эркай, жөн эле койсоң болмок" деп жиберди. "Эч нерсе эмес, ала бериңиз." "Чоң рахмат, карындашым. Баягы бир көргөндөгү калыбыңа келипсиң. Кубанычтамын. Антсе да ошол көркүңө бир аз гана жетпей турасың. Мен ошону толуктап койсом" деп коюнунан булактата кере кулач келген капкара чачты сууруп чыгып, бир силкип, экинчи колу менен аны сыдырып келип суна калды эле. Эркай өз чачын көрүп, кубанганынан кыйкырып жиберди. "Байке, бул менин чачым да, каяктан? Баягы ооруканада жатканыңда ачкычыңды бербедиң беле? Акчаңды алып ал деп ошондо бөлмөңө кирсем, аябай чачылып калыптыр. Жыйнап жатсам колума илинди. Анан алып койгом. Сизди таштандыга ыргытып ийген экен дегем. Ушундай сулуу, узун чачты кантип ыргытам? Ошондон бери катып жүрөм. Рахмат, байке.
Ошентип экөө өз ара акыркы жаңылыктары менен бөлүшүп бир аз турушкандарынан кийин Эркай Токону колтуктай калып: «Кана басыңызчы, жарашаар бекенбиз», деди. «Жарашабыз, жарашканда да кандай?» деп Токо боюн түз кармап жөнөй берип сурады. «Жараштырып алып эмне кыласың? Эртең менен жигитимдин ролун аткарып бербейсизби?» «Эртең эле эмес, сендей сулуу кыздын жигитинин ролун өмүр бою аткарууга даярмын». Эртеси күнү мода борборунун ачылыш аземи Айсалкындын сценарииндегидей кетти. Жарым саат бою белгилүү ырчылар айтылуу бий тобунун коштоосунда ырдашкандарынан кийин Тамаданын жарыясы боюнча Тойлук кожоюн уланды ээрчитип, кызыл килем менен басып келип, көрүнүктүү жапкан ак чүпүрөктү жибинен тартты эле «Эркайым мода борбору» деген жазуу көзгө жарк этип көрүндү. Бул жардаган элдин алдында турган Бердибекке күтүүсүз болгондуктан дээрлик кыйкырып ийди. «Эркайым дейби?» Буга жооп кылгансып, аңгыча Тамаданын үнү жаңырыктады. «Азыр эми ушул жаңырган, жашарган мода борборубуздун чыныгы кожойкеси Эркайым Толкунбековнаны чакырып коюуга уруксат этиңиздер». Уккан кулагына ишене бербеген Бердибек баягыда өзү ашык болгон Эркайды көргөндө ого бетер дел болуп ордунда катыды. Ал баягы Тойлук кожоюндун алгачкы Эркайды издегенинде бул экөөнүн эмне байланышы бар деп шекшиген. Анан Эркайга аябай окшош Эркинай келгенде шеги ого бетер күчөгөн. Азыр эми Эркинай жоголуп кетип, кожойке катары Эркай пайда болгондо ооз ачылды. Эркайдын балтырын чапкылаган олоңун көрүп, Эркинайдын чачы кыска эле деп бир ою кетти да, анан жанындагы ысык ынагындай кыналышкан келишимдүү жигиттен улам: «Бул күйөөсү эмеспи?» деп экинчи оюн кызганыч коштой удургуду. Урматтуу окурман, ошентип сиздер кызыгып окуган, уккан, өзүм да жакшы көргөн чыгармам аягына чыкты. Чыдап күтүп окуганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Кийинки чыгарманы күтүңүздөр. Автор. Чыгарманын аягы 4 октябрь 2013 жыл.